Саламатсыңарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу студенттер. Мен Ахмедов Эрланбек Шовкатбекович, Жалал Абад шаарында Нимси окуу жайынын мугалим боломун. Азыркы бейтапты көргөнүз бул язвенный болезнь 12-перстной кишки деп коет. Диагнозу мындан 20 күн мурда тамак өтпөстөн косуп температурасы көтөрүлүп келген. Ошондо биз гастроскопия деп коет, ашказанын көргөнбүз. Ашказанын көргөндө 12-перстный кишканын алдыңкы стенкасында язва бар эле. Тамак практически өтпөй калган экен. Стеноз болуп, анан диагнозду койгондон кийин биз консервативный лечение кылдык, баштадык. Мындан 20 күн өттү. Тамакты 2-3 суткада жеп баштаптыр. Азыр келгенде көргөнүбүздө уже алдыңкы стенкасында, 12-чектин алдыңкы стенкасында рубец деп коет, мындай так калыптыр язванын жаранын. Азыркыдай болсо жакшы тамак өтүп жатат. Аппетити жакшы, манайы жакшы. Анан 2-чи курста азыр назначение кылдык. Язвенный болезнь желудка же 12-перстной кишки деп коет. Ал 3-5 компонентный лечение болот. Ошон үчүн 2-чи курстан кийин көрөбүз. Бир айдан кийин салып көрөбүз. Анан ошону чечебиз. 3-чү курс леченияны жасайбызбы, жасабайбызбы. Азыр так как жазгы мал, анан күздө кровотечение, язвенный болезнь желудка же 12-перстной кишки, ошол оорулардын козголушу ошол именно эрте жазда, анан күздө болот. Язванын түрү көп болот. Бул ашказанда 12-чекте эле эмес, бул жон ичекте дагы неспецифический язвенный колит деген болот. Ал дагы ошол кезде обострение болот. Причинасы бул эмне? Дисбактериоз, частый понос болгондон кийин, основном дисбактериоздон кийин ошондой оору пайда болот. Анда кан уже через арткы жагынан келет кан. А язвенный болезнь желудка же 12-перстной кишки болсо ооз жактан, өдө жактан соответственно. Ошол студенттерге эмне дейт элем, мен мындай больнойлордо уход кандай болот? Уход, естественно, если кровотечение болсо, анда хирургияга жатылат. Жаткандан кийин, соответственно, лечение болот. Гемостатиктер коюлат, кан токтото турган. Анан язваны жакшылатырган өзүнүн, соответственно, дарылары бар. А если эгерде кровотечение жок болсо, анда амбулаторный условияда дарылайбыз биз. Бул мындай бейтаптардын диетасы аябай стройгий болот. Эмне стройгий, эмне кирет? Ачуу нерсе жебеш керек, спиртной жанагы напитокторду ичпеш керек, курулган тамактарды жебеш керек, ачуу нерселерди жебейт. Соответственно, акырындап ошого жараша лечение болот.